СССР кулаганда 500ден ашуун чоң завод, фабрикалар Кыргызстан боюнча болгон. Анан бизде приватизация жолдору ар кандай жолдор менен темир тезекке өткөрүлгөн учурлар аябай көп болгон. Өзүңөр билесиңер, биринчи президентти биз эмне үчүн кетиргенбиз? Ушундай жалпы эл кедейчиликте жашап кыйынчылыктар аябай көп көргөн. Мына 5 жылда өзгөрөбүз, кийинкисинде өзгөрөбүз, мунусунда өзгөрөбүз деп акыры баш аягы чоң революция менен кетирдик да. Эми ошол кете турган учурунда 7100 предприятия приватташтырылып кеткен. Негизи Кыргызстанда ошол учурда аябай чоң потенциал бар эле. Биз өнүгүп кетсек болот эле. Казакстан, Өзбекстан сыяктуу эле өздөрүнүн завод, фабрикаларын негизи сактап калууга бизде толук мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок аны приватизацияны башкача жол менен эң бат убакытта кылып салган. Себеби дегенде мамлекет өзүнө бир керектүү проблемаларды чечпестен аны жеке менчикке берип салсак, ошол өздөрү чечип алат деген ойдо бат-баттан сатып салган. Кээде даже заводдор темирге кетип калган. Ошондуктан биринчи президентке мен көп деле жактыра бербейм. Негизи көп эле адамдар жактырбаса керек. Биз бир тармакты кармана алган жокпуз. Өзүбүздүн азыркы күнгө чейин биз чыгарылган товарларды мисалга өзүбүз сактабай келатабыз. 2001 жыл мурун Жогорку Кеңеште чет мамлекеттен кесилген этти импорт кылса болот деген 1 жыл болуп калды. Ошондо кабыл алышкан. Бирок биздин кыргыздарды ичинде чыгарылган эттерди, мисалы үчүн малды, ошону импорт НДС төлөнбөй киргизсе болот турган бир условия түзүлгөн жок дагы союлуп келген этке уруксат берип коюшту. Бул деген нерсе өзүбүздүн рыногубузду биз эч качан мындай кургубойт экенбиз да. Ушул күнгө чейин карап көрсөк, жеңил бир услугалар менен эле иш алектенгенге Аскар Акаев ошол бир система түзүп койгон. Ошого биз баягы жеңил алып сатарлык бир нерсе менен эле иш алып барган экенбиз да. Ошонун айынан биз азыр келип ушул эмеге түшүп калдык. Бизде же аграрный өзгөрүү жок, же малыбыз мындай айткандай көбөйүп кеткен жок. Ушинтип баш аягы азыр өзүбүз билбей атабыз да, кайсы тарапка Кыргызстан негизи кыймылдашын.